Салам достор, биз ММА күйөрмандары үчүн атайын UFC Кыргызстан аталышындагы канал ачуудабыз. Эми бул каналдан сиздер дүйнөнүн алдыңкы уюмдарындагы жаңылыктарды көрүп тура аласыздар. Көбүнчө UFC мушкерлери жөнүндө чыгарып турганга аракет кылабыз. Ал эми сиздер бизди колдоп, каналга катталып, көргөн ар бир видеого лайк басып, комментарий жазуу менен пикир алмашып туруңуздар. Анда эмесе кеттик. Легендарлуу Федор Емельяненко азыркы UFC'нин мушкери. Магомед Анкалаев убагында анын Федор Тим деген командасына кошулуудан баш тартканы тууралуу айтты. Ооба, бардыгы туура. Мен анын машыктыруучусу Шамилге чалсам, ал Магомед менен кеңешип, ММА боюнча Орусия чемпионатына жана дүйнө биринчилигине катышарын айтышкан. Анткени ага чейинки дүйнөлүк чемпионатта ал экинчи болуп калып, бир деңсеп жүргөн эле. Профессионалдар арасына өткөндө менин командама кошулууга кеч болуп калган. Чынында бул жагымдуу баш тартуу болгон. Анткени андан кийин Магомед дүйнө чемпиону болгон, деди Емельяненко. Эске салсак, өткөн жылдын декабрында 30 жаштагы Анкалаев жарым оор салмактын куруу үчүн Ян Блахович менен мушташып, беттештен чыгуу менен аяктап калган. UFC'нин 61 килограмм салмагынын 11-чи номери Умар Нурмагомедов 2 беттештен кийин чемпион болот. Мындай пикирди дагестандык мушкердин машыктыруучусу Хавьер Мендес жаңыртты. Бизде жаш бүркүт Умар бар, Хабибтин иниси. Ал өз салмагында чемпион болот. Эң мыкты 5 мушкердин каалаганы аны үчүн жакшы атаандаш боло алат. Алардын бири дагы Умарды жеңе албайт. Бул дивизиондо Умарды ута турган бирөөнү да көрбөй турам. Биз беттешке даярданып, датаны күтүп жатабыз. Жаш бүркүт кийинки жылдын башында чемпион болот. Алдыда биз мыкты бештиктеги бирөө менен чыгабыз. Умар аны өтө турганын билем. Андан соң бизде чемпиондукка шанс болот. UFC да ушундай кадамды жасайт деп чын жүрөктөн ишенем, деди Хавьер Мендес. Буга чейин интернет булактарында тарагандай анын атаандашы Кори Сенхаген болушу мүмкүн. Ал рейтингде 4-чү орунда. Демек, Умар үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк жаралууда. Менимче, булардын бутта туруп мушташуусу өтө кызык болмок. Бирок Умар андай тобокелчиликке барабы деген суроо турат. Ошондой эле жаңы эле сөз кылган машыктыруучу Хавьер Мендес эмне үчүн акыркы бир нече жумадан бери Хабиб Нурмагомедов Сан-Хоседе жүрүп, ага мушкерлерди даярдоого жардам берип жатканын айтты. Эсиңиздерде болсо, ушул жылдын башында Хабиб мушташтан алыстаганы жана ошондой эле машыктыруучулукта кылбай турганы тууралуу маалыматтар тараган. Мендес мындай деди: "Эл бир нерсени түшүнбөй жатат. Ал машыктырбайм деп эч качан айткан эмес. Ал секундант катары чыкпайм, машыгуу лагерлерине барбайм. Анткени үй бүлөм менен болушум керек" деген. Балдарды келип машыктырбайм деген нерсе оозунан чыккан эмес. Качандыр бир ал мага көмөк үчүн кайтып келет деп ишенем. Анткени ал бурчта сени менен турса, балдарга бир топ оңой болот. Ал барда мен арткы орундукка отуруп алып, унааны башкартам. Анткени ал чынында эле мыкты айдоочу, деди Мендес. Өз кезегинде Хабиб машыгуудан алган рахаты тууралуу кыска оюн айтты. Сан-Хоседе кереметтүү апталарды өткөрдүм. Мен дагы эле оор машыгууларды жакшы көрөм. Бул энергия мага жагат, деп мурунку чемпион жазып калтырды. Мына ушундай достор, каналга жазылып UFC жана башка уюмдардын жаңылыктарын калтырбай көрүп туруңуздар. Сөзсүз катталууну, лайк басууну жана комментарий жазып, пикир алмашууну унутпайлы.